Oyaktарын karagıla. Уже çögüp buyaktar ketip başlaptır mı? Кече жакында эле социалдык тармактарда Борбор калаадагы Маликов 91 дарегиндеги мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган үйлөрдүн 4-чү подъезди чөгүп баштады деген тасма тарады. Карагыла. Булар эмне? Аталар берип салышкан бия. Ушинтип эле мына ояктан баштап, оякта чөгүп барат көрдүңөрбү? Аталган даректеги көп кабаттуу үй өткөн жылы декабрь айында мамлекет башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылып, ачкычтары тапшырылган. Арадан араң 6 ай өткөнүнө карабай, азыркы тапта чынында эле бул үйдүн ортоңку бөлүгү социалдык тармактардагы тасмадагыдай эле жер бир аз чөгүп, плиткалар бетон үстүнөн ажырап баштаганын көрүүгө болот. Ана объекттин прорабы мындайча түшүндүрүүдө. Эми мен бул лестницаны эмне үчүн чөгүп кетти, мен айтып берейин. Мына бул жерде бул жерде подвалдын терезеси бар. Подвалдын терезеси болгондуктан архитекторлор ушул жерге кандайдыр бир жарык кирсин, караңгы болуп калат дегендиктен биз мынандай отдельно эле мынандай лестницаны куйганбыз. Бул таптакыр бул зданияга тиешеси жок. Болгону мынага гана киргенге көпөрө салып койгонбуз. Проектте ушундай көргөзүлгөн. Мына азыр бул чөкпөй эле турат, мунун состояниясы жакшы. Анан кийин мындай эмнеге мындай чөгүп кетти десе, бул дубал менен бирикпегендиктен, башкача башка турган конструкция болгондуктан ушундай акыбалга келип калды. Аны мына жерди талкалап атабыз. Талкалап мунун ордун трам болуп калат. Бул жерди биз билесиңер, урматтуу жашоочулар, декабрдын 23 беле 27 ошондой күндөрүндө тапшырылган. Анын алдында бир ай мурун болгондо деле, значит, ноябрдын этектеринде бизде тоңголок болгон. Biz sözümüzgө туруп, курулушчулар баягы айтканын аткарат деп, biz ушуну убагында тапшыралы деп жасадык. Ошондо мына канализациялар, мына жерде кеткен кабелдер, газдын турбалары казылып, ошол бизди колду кармап калды. Ошолор казылып, монтаждалып бүткөндөн кийин анан биз мына ушу лестницаны курдук да, аз-маз ошо тоңголокко туш келип калдык. Мен мындай болушун билгенмин, мындай болот деп билгендиктен урматтуу жашоочулар. Мынанда стойка турат, мынакей 1, 2, 3, 4 стойка турат. Бир стойкадагы мына дубалга бириккен эмес. А проект боюнча мына 2 стойка турат. Ал эми мына 2 стойка жок, балка прямой бетонго барып кагылат да, анкерный болт менен. Ошон үчүн мен кокустан ушундай чөгүү пайда боло турган болсо, наркы дубалдын бетонундагы талкалап жүрбөсүн деп, мындай отдельно стоящий 4 стойка койгонмун. Что чөксө бул отдельный кыймылдап отдельный эмесин деп. А так проект боюнча мына 2 стойка, анан балка бар туруп бетонго анкерный болт менен бекитилет да. Ал кокустан мынандай болуп чөгө турган болсо, тиги баары жогун көчүрүп, мындан да жаман акыбалга алып келмек. Учурда аталган тилкеде оңдоо иштери башталып, подрядчы компания тарабынан калыбына келтирүү жумуштары жүрүүдө. Ал эми бул жагда имараттын конструкциялык коопсуздугуна эч кандай кедергисин тийгизбейт деп кепилдик беришүүдө. Бул жаралган көйгөй сырткы каптамалар жана плитканын жайгашуусу боюнча болуп, маселе тиешелүү кызматтардын көзөмөлүндө уланууда деп кошумчалайт. Мына эч качан мына үйлөр бизде 7 метр, 7,5 метрден жерден чыгат. Мунун астында 2 метр фундамент бар. Анын үстүндө мына 18 этаж үй турат. Бул таптакыр бышык деп мен кадимкидей жооп бере алам. Эч качан азыркы салынып аткан именно мына ушул проектиден түңүлбөй эле койгула. Мындан башка берки рамный деп коет. Колонна менен тургузулган үйлөрдөн дагы түңүлбөгүлө, урматтуу жашоочулар. Бардыгы биздин архитекторлор, өтө күчтүү архитекторлор, илгертен келе жаткан архитекторлор. Булардын эсеби боюнча 8-9 балга эсептелинген проекттер. Ошонун негизинде проектиден отклонение кылыш эч кимдин акысы жок. Ошонун негизинде ушул лестница жасалган. Мунун аркы бетинде да ушундай болушу мүмкүн, бирок мынчалык чөкпөйт. Потому что ал жак трамбовка болунган, мындан мурунураак жасалган. Эми мен как мына опыты бар курулушчу катары булар 1 сантиметр, 2 сантиметр булар берет. Андан эч коркунуч жок. Biz аны кайра косметикалык ремонт менен жакшына жасап турабыз. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган бул турак үйдө кыштан бери жашап жатабыз деген тургундар азырынча мындагы шарттардын баары канааттандыраарын айтышууда. Жакшы, бардык адамдарга жашай турган шарттар баары каралган, эң жакшы, условиялар өтө жакшы. Кышында суук болгон жокпу? Жок, кышында жылуу болду. Башында кичине отопление бергиче эме болдук, кичине жаңы көчүп келген үчүн. Андан кийин жакшы болду, жылуу болду.
январь айынан бeri жасап келебиз. Кудайым буюрса баары өтө жакшы. Колунан келишинче мамлекеттик ипотекалык компаниянын кызматкерлери жакшы мамиледе. Белгилей кетсек, өткөн аптада президенттин иш башкаруучусу мындан ары түндүк тиркемеси аркылуу ипотекага үй алууга арыз берүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөнүн маалымдаган. Анда батир алуу үчүн кезекке турууга келген жарандар алар тарабынан курулуп жаткан үйлөрдүн сапаты боюнча суроо узатышкан. Эч качан Бишкек шаарында ошол үйдү алгандарды алып келиңиз, муздак деп туруп бирөөсү айта албайт. Кышында наоборот полный өчүрүп жатышты. Кышында быйылкы жылы котелдор Европадан келген, алар 100 жыл гарантиясы менен эч кандай маселе жок. Бардык салынган үйлөрдө. Азыр Өзбекстандан же Казакстандан алып келип койбойбуз биз котелдорду. Котелдор президентибиз тапшырма берген бүт Европаны болсун деп. Белгилей кетсек, учурда Менин үйүм программасынын алкагында Кыргызстандын бардык аймактарында мамлекеттик ипотека аркылуу көп батирлүү турак жайлар курулууда. Ага ылайык быйыл жалпысынан 60 миңден ашуун батир салынары айтылган. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.